Эфирде кечки жаңылыктар көрсөтүлөт. Студияда Жанара Кайыпбекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Нарын шаары Италия менен кызматташат. Австриядан Алатоо резорт комплексинин жабдыктары келди. Бишкекте Комсомол көлүндө сууга түшсө болот. Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу боюнча 8-9 июлда мамлекеттик сапар менен Душанбе шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүм башчысы билдирди. Маалыматта мамлекеттик сапардын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки жактуу сүйлөшүүлөр, ошондой эле парламенттин эки палатасынын спикерлери жана өлкөнүн премьер-министри менен жолугушуулар мерчемделген деп айтылат. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекет башчыларынын бир катар эки тараптуу документтерге кол коюусу күтүлүүдө. Ысык көлдө Алатоо резорт комплексинин Асма Аркан жолуна керектүү жабдыктар жана шаймандар Австриядан алынып келинди. Бул тууралуу Алатоо резорт мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Ушул тапта чет элдик инженерлер Асма Аркан жол салына турган аймактарга техникалык жолдорду куруп жатышат. Курулушка керектүү арматурадан жасалчу кесиндилер даяр. Эми жаңы алып келинген жабдыктар менен мамылардын пайдубалын түптөө иштери башталат. Белгилей кетсек, курула турган жолдун жалпы узундугу 4 чакырымды түзөт. Бишкекте жана Чүй облусунун аймагында телеграм аркылуу элиталык марихуана сортторун сатуу менен алектенген интернет дүкөнү аныкталып, ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1986 жылы туулган Бишкектин райондук прокурорунун мурдагы жардамчысы кармалып, анын жанында баңгизаттар, прокурордун жардамчысынын күбөлүгү, банктык карталар жана уюлдук телефондору болгон. Жашаган жерин тинтүүдө ири өлчөмдөгү марихуана, кара курай менен спирттүү тундурмалар, ошондой эле өсүмдүктөрдү өстүрүүгө арналган жабдуулар табылды. Бишкекте Каражыгач токоюндагы Комсомол көлү сууга түшүү үчүн ачылды. Мэриядан билдиришкендей, Комсомол көлү саат 10дон кечки саат 7ге чейин ачык. Эс алуучулардын коопсуздугу үчүн куткаруучулар нөөмөттө турушат. Балдар ата-энелердин көзөмөлүндө гана сууга түшө алат. Бишкек шаарынын мэриясы жарандардан сууга түшүүдө коопсуздук эрежелерин сактоону суранат. Нарын шаарынын мэри Канболот Тутуев Италиянын Гардара шаарынын мэри Филиппо Гаспери баштаган делегация менен расмий жолугушту. Муниципалитеттен билдиришкендей, делегация Нарынга мыкты тажрыйбаларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэри тарабынан чакырылган. Жолугушуунун алкагында шаар башчылары эки тараптуу достук, кызматташтык келишимине кол коюшуп, маданий, гуманитардык, туризм, бизнес жана билим берүү багыттарында кызматташуу боюнча талкуулашты. Сокулук районунда Шорго суу сактагычындагы насостук станциянын курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Бүгүн айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев Шорго декадалык жөнгө салуу бассейнинин базасында насостук станциянын курулуш иштери менен жеринен таанышты. Аталган объект СССР маалында 700 гектар сугат жерди камсыздоо максатында курулган. Бирок узак убакыттан бери иштебей турган. Учурда республикалык инфраструктура кайрадан жандандырылды. Кыргызстанда 1-июлдан тартып электрондук тамеки ташып келүүгө тыюу салынды. Бул туурасында Спутник басылмасы жазды. Аталган чечим элдин ден соолугун тамекинин, никотиндин кесепеттеринен жана аэрозолдордун таасиринен коргоо максатында кабыл алынганы айтылган. Жумгал районунда жер көчүп көмүр казуу иши токтотулду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Дүңгүрөмө айылындагы Как тилкесинде Mineral Prime ишканасынын көмүр казып чыгаруу карьеринде жер көчкү түшкөн. Жер көчкүнүн көлөмү болжолдуу 1 миллион куб. Белгилей кетсек, аталган карьерде коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Көчкү жүзүү деген жер учурда бир аздан жүрүп жатат. Эч кандай жоготуулар жок. Техникалар баары, адамдар баары коопсуз жайга чыгарылган. Учурда абал тынч. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 8-июлдан 11-июлга чейин туруксуз аба ырайы жана нөшөрлүү жаан-чачын күтүлүүдө. Ага байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бул күндөрү тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалга кабылсаңыз, токтоосуз түрдө 112 кызматына билдириңиз. Чалуу акысыз жана күнү-түнү кабыл алынат, дейт маалыматта.
Чаткал районунун Жаңы Базар айылында маркум ырчы Таалай Бектургановдун үй музейи ачылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. Музейдин ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Сыймык Бейшекеев баштаган маданият кызматкерлери жана айыл тургундары катышты. Курулуш иштери Adex International жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан аткарылып, 1,5 миллион сомдон ашык каражат сарпталды. Археологдор Египеттин түштүгүндөгү Асуанданы казуу учурунда Птолемей жана Рим доорлоруна таандык мүрзөлөрдү табышкан. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка караганда археологдор тапкан грек жана Рим дооруна таандык мүрзөлөрдө жакшы сакталып калган иероглифтик жазуулар бар болгон. Египеттин байыркы эстеликтер боюнча Жогорку кеңешинин башкы катчысы мүрзөдөн табылган мумияларга археологдор томография жана биологиялык анализ жүргүзөөрүн билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын Техас штатында сел жүрүп, натыйжада 80 адам каза тапты. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Маалыматка ылайык, көз жумгандардын ичинен 28 балдар. Техас штатынын губернатору Грег Эббот дагы кеминде 41 киши дайынсыз жоголгонун маалымдады. Сиздер кечки жаңылыктарга күбө болдуңуздар. Студияда мен Жанара Кайпекова жана режиссердук пультта кесиптешим Талас Аманбеков болду. Саламатта калыңыздар.